Assalamu alaikum жалпы Кыргыз элим. Assalamu alaikum Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич. Assalamu alaikum Кыргыз өкмөтүнүн биринчи орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Урматтуу башкы прокурор Максат Кубатович, урматтуу Жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбекович. Мен сиздерге буга чейин да бир нече жолу кайрылуу жолдоп арыз киргиздим эле, бирок андан тыянак чыкпай келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин бүгүнкү күндө Кыргыз элине жасап жаткан эмгегиңизди эч нерсе менен өлчөөгө мүмкүн эмес. Абдан жакшы жылыштар, абдан өзгөрүүлөр болуп жатканына биз кубанып жатабыз. Бирок айрым сиз жетектеп жаткан айрым жогорку кызматта отурган адамдардын ичинен өз иштерине кайдыгер мамиле жасап, өң таанычтык менен маселе чечилип жатканын айтпай коюуга болбойт. Айрыкча укук коргоо орган тарабында сот системасында өтө чоң катачылыктар кетип жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Мен айтайын дегеним 2023 жылы Тоосур райондук билим берүү бөлүмүнүн Асан Абдыраимов атындагы мектебинде дене тарбия мугалими болуп иштеп келген Масыров Шаймет Масырович деген мугалим жөнүндө болмокчу. Ал адам өмүрүнүн ушул курагына келгенине карабастан дайыма ишке мас абалында келип, балдарга таалим тарбия иштерин жүргүзүүдө жакшы жактарын көрсөтүүнүн ордуна мас болуп келип сабак өткөндүгү боюнча бир нече жолу актылар түзүлгөн экен. ОЖЕК түрүндө бир нече эскертүүлөр берилген экен. Бирок ошого карабастан үстөккө босток ичип келгендиктен 2023 жылдын 17 февралында Тоосур райондук ички иштер бөлүмүнө окуучулар тарабынан чалуулар түшүп, анан милициялар барган экен да. Барып анан мастыгы тастыкталып, анан Тоосур райондук ички иштер бөлүмүнүн ошондогу орун басары Эрнис Бекташевдин сунуш катынын негизинде райондук акимчиликке Масыровдун маселесин кароо боюнча сунуш кат жөнөтүлгөн экен. Ошол сунуш каттын негизинде райондук администрациянын башчысы Карагуловдун тапшырмасы менен Масыровго чара көрүү боюнча Тоосур райондук билим берүү бөлүмүнө кат жөнөтүлгөн. Ошол каттардын негизинде Тоосур райондук билим берүү бөлүмү Асан Абдыраимов атындагы мектептин директору Кудагелдиевага жөнөткөн. Ошол арызды, ошол сунуш каттардын негизинде Тоосур райондук Асан Абдыраимов атындагы номер 2 мектептин директорлор кеңешинин кеңешмесинде 3 март 2023 жылы каралып, ал жерде баардыгы протоколго түшүрүлгөн. Эмне боюнча мас болгондугу боюнча мугалимдердин баардыгы сүйлөп, буга чейин бир нече жолу мас болуп келгендигин эскертишип, мындай болбостугун, андыктан кызматтан четтетүү боюнча сунуштар берилип, 2 март күнү 3 март саат 9-га жылдырылган экен маселесин кароо боюнча. Бирок 3 март 2023 жылы дагы жумушка келип 1 саат сабагын өтүп, калган сабактарын таштап кетип калгандыгы боюнча кайрадан акт түзүлүп, эмгек кодексин жана Асан Абдыраимов атындагы мектептин уставын одоно бузгандыгына байланыштуу 2023 жылдын 3 мартында саат 9-да саат 10-да буйрук чыгып, ошол буйруктун негизинде
жумуштан четтетилген. Эми сиздерге айтайын дегеним, мына буга чейин Ысык Көл областынын соту, Чүй областынын соту, Чүй областындагы айрым райондордун сотторунун сот аткаруучулары жумуш учурунда ичип алып, мас болгондуктарынан кызматтан токтоосуз салынып бошотулган эле. Мына жакында эле Бажы тармагында, Бишкекте Бажы тармагында бажычы болуп иштеген Касым Алиев, Алмазбек Акылбекович деген жигит жумуш убактысы эмес, жумуштан кийинки учурда кызуу абалында гаилерге түшүп алып, эми алында пассажир экен, кармалгандыгы үчүн, орой сөздөрдү сүйлөгөндүгү үчүн кызматтан алынып, кызматтан алынып эле калбастан аны кылмыш жообуна тартуу боюнча камакка да алышты да. Бул жерде мыйзам иштеп атат, туура. Мамлекетте темирдей бекем тартип болууга тийиш. Мына азыр бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясатын толук колдоо алууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Бирок эмнегедир мына жаш өсүп келаткан жеткинчектерге билим берүү системасындагы ор койгон одоно каталар орун алып жатса дагы, мугалим жумушуна күндөгүдөй мас абалында келип сабак өтүп жатса, ошол сабак алып өтүп жаткан мугалимге учурунда чара көрүлсө, бирок жогорку соттун судьяларынын, айрым судьяларынын кесепетинен баягы пулуң болсо кулуңмун болуп, маселе тетири чечилип, күнөөлүү адамды кайра апапакай кылышып, анан эмгек майналарын эсептеп берип жаткандыктары өтө өкүнүчтүү деп эсептейм. Мен айтайын дегеним, Масиров Шаймет Масирович Тогуз-Торой элинин өтө белгилүү адамдардын бири. Белгилүү дегеним, ал дайыма ичкилик ичип, өзүнүн терс кыялдары менен таармал адам. Да айланасы чөйрөсүндөгү кошуна колоң менен да дурусураак катышпаган адам. Өзүнүн 2 баласы болсо, ошонун 1 баласын жакшы тарбиялай албай, кайра кылмыш жообуна тартылып атат. Өз үй бүлөсүн дурустай албаган адам анан кимди жыргантмак эле, өзү күндө ичип барып сабак өтүп жүрсө. Мына ушундай адам сабакка барганда дайыма мас абалында болсо, акты түзүлүп атса, кайра видеолор тартылып алынып атса, бирок ошого карабай жогорку соттун судьялары ага боор тартып жатканы өкүндүрүп жатат. Жогорку соттун судьялары 6 февраль 2025 жылы чыгарган токтомунда 2 жүйө менен тиги Масиров Шайметке туура деп таап жатышат да. Ал бошотулуп жатканда Эмгек кодексинин 147 беренеси беренесинде көрсөтүлгөн укуктар корголгон эмес деп. Ал жерде түшүнүк алынган эмес Масировдон деп көрсөтүп жатышат. Биз буга караманча каршыбыз. Себеби дегенде, Масировдон түшүнүк эле алынбастан ал жерде деген килтейген кеңешпе өтүп атат. Мугалимдердин коллективи толук катышып, ошол жерде Масиров бир нече жолу түшүнүгүн берип жатат. Ал протоколго түшүп атат. Протокол тиркелип туруп атат. Андан артык эмне керек эле? Анан экинчи жүйөсү, жогорку соттун жүйөсү, Масиров кызматтан алынып жаткан мезгилде, жумуштан алынып жаткан мезгилде, ал ооруканада жаткан, ошол мезгилде алынып калган деп көрсөтүп жатат. Эми ал тегинде Масиров ооруканага кызматтан алынгандан кийин, жумуштан алынгандан кийин 3 март күнү саат 17:17 барып жатып атат. Жумуш убактысы аяктагандан кийин барып больницага жатып атат. Бул эми ал жумуштан алынганда 3 күнү жумуштан алынгандыгы боюнча почта аркылуу буйруктун көчүрмөсү жөнөтүлүп атат. Буйруктун көчүрмөсү квитанциясы тиркелип туруп атат. Эми ошолордун баардыгына көңүл бөлбөстөн жогорку сот болбогон жүйөлөрдү колдонуп туруп
Светлана Касырбекова деген мурда сот болуп иштеп жүргөн адамдын ортомчулугунун кесепетинен мыйзамсыз токтомду токуп жатышат. Бул боюнча биз бир нече жолу кайрылып келдик, бирок маселе чечилбей келди. Бул урматтуу Садыр Нуркожоевич, күч структураларында кенедей болгон кемчиликтер болуп, же болбосо жумуштан кийин ичип алгандар болсо аны кызматтан токтотуп бошотуп атасыздар дагы. Ал эми билим берүү тармагында өсүп келе жаткан жаш балдарга талим тарбия берип жаткан мугалим күндөгүдөй мас абалында жумушка барып окуучуларга сабак өтүп жатса, сөгүнүп сагынып жатса, шымын өйдө тарта албай калган жерге чейин мас болуп жатса, мектептин площадкасына, мектептин айланасына заара ушатып жатса, эми ошол мугалимди кайсы эмгек үчүн кармап, анан дагы ага жанагы бош жүргөн убактагы акчаларын эсептеп берип жаткандары өтө кейитет да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу башкы прокурор, урматтуу жогорку соттун төрагасы. Ушундай маселеге өтө кылдаттык менен мамиле жасап, Кыргызстанда мыйзамдар бир кылка иштеген, бир иретке түшүп иштегендей мамиле жасалышы керек эле деп ойлойм да. Бирөөгө башка мамиле жасалып, экинчи кишиге башка мамиле жасалган туура эмес. Эми ошону кызматтан кетирүү боюнча кеңешмеде талкуу жүрүп атканда Масиров айтат, мен республикада жогору жакта отурган чоң кишилерим бар. Мен эчтеке кыла албайсыңар, колуңардан келбейт. Мен аларга арызданам, мен кайрылам деп. Мына бүгүн ошол Масировдун айтканы туура келет. Жогору жакта отурган үлкөн жетекчилерге таянып алып, баягы өзүм билем өтүгүмдү төргө илем болуп, ал ичип жесе дагы бүгүнкү күндө мыйзам астында жооп бербей, мектептин уставына каршы иштерди жасап, эмгек кодексиндеги беренелердин баардыгын толугу менен бузуп келсе дагы, бүгүнкү күндө Масировдун иши жөн эле апа-бакай болуп, кайра бош жүргөн убактыларындагы эмгек акылары кайрадан эсептелип берип жатканы өтө кейитүүдө да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен буга чейин сиздерге бир нече жолу арыз менен дагы социалдык тармактар боюнча дагы кайрылуу жасап келдим. Бирок эч бир тыянак чыкпай келатат да. Тоос райондук сотуна арыз жазып, Тоос райондук соту Масировдун арызын канааттандыруусуз калган да. Андан кийин Жалал Абад областык сотуна барып, Жалал Абад областык сотунан мыйзамсыз чечим чыгартып алып, анан бош жүргөн айлыктарын эсептетип алган 265 миң сомду. Ал жогорку сотто бекиген. Бирок биз жаңы ачылган жагдайлар менен 2024-жылдын 22-октябрында кайрылганыбызда, жаңы ачылган жагдайлардын негизинде облустук сот өзүнүн чыгарган 15-сентябрь 2023-жылдагы чечимин жокко чыгарып, биздин арызыбызды канааттандырып атат да. Жүйөлөрүбүздүн баардыгын так даана экендигин аныктап, чечим аныктама чыгарып атат. Ал аныктама боюнча Касырбекова жогорку сотко арыз жазып, бирок жогорку сотко кассациялык тартипте кароо учурунда бизди катыштырбай туруп, булар токтом токуп атат. Мурун Чаргынова, Батырбеков деген соттор катышып, мыйзамсыз токтом чыгаргандыгына карабастан, кийин дагы ошол 2025-жылдын 6-февралында Батырбеков төрагалык кылып, кайра ошол токтом токуп атат да. Мыйзамсыз туура эмес жүйөлөрдү колдонуп туруп, Масировду бул жерден дагы арызын канааттандырып коюп атат. Бул жерде Тоос райондук билим берүү бөлүмү дагы, Асан Абдырайым атында мектеп дагы, жана анын директору Кудагелдиева, билим берүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Иманбердиев да эч күнөөсүз жерден күнөөлүү болуп, Масировго акча төлөп берип жатышат. Бул эмне деген тамтык, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу
Камчыбек Кыдыршаевич. Ичкен ал болсо, бул бир эле жолу ичкен болсо бир жөн. Ал өмүр бою ичип келаткан адам. Анан күндө барып алып ошол балдарды мас болуп алып сабап өтүп атса, ага көз жумуп коюп келишкен экен. Анан райондук ички иштер бөлүмүнүн сунуш каты, Тоғыз райондук администрациянын башчысынын сунуш катынын негизинде директор кызматынан алып атат. Мыйзам бузгандыгы үчүн. Бирок ошол мыйзамдуу кызматынан алынгандыгына карабастан бүгүнкү күндө соттордун өзүм билемдигинен, баягы пулуң болсо кулуң болом дегендигинен, өң тааныштардын кесепетинен бүгүнкү күндө мыйзамсыз иштер болуп жаткандыгын сиздерге айтып жатам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө мына жакында эле база кызматкери Касымалиев Алмазбек Акылбекович деген жигит жумуш убактынан кийин пассажир болуп келатып кармалып калышып, ошондон бир кермур айтышып кетип, ошондон кызматтан кетти. Токтосуз кызматынан эле кетпестен анан камалып да кетти. Мен сайттардан окуп жатам. Эмне үчүн күнөө келип мас абалына кетип окуучуларга сабап өткөн Масиров Шаймет Масирович сагынып балдарды көзүнө илбей сабап өтүп аткандыгын тастыктаган видео тасмалары, актылары тургандыгына карабастан, эмне үчүн ал кызматынан кетпейт? Же анын өң тааныштары жогору жакта отурса эле ал мыйзам бузса жараша береби? Бул мындай болууга мүмкүн эмес да. Мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек да. Бирөөгө башкача иштеп жатканы аябай өкүндүрүү да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Медербек Асанбекович, урматтуу Максат Кубатович, ушул менин кайрылуума көңүл бөлүп, Масиров боюнча маселени кайрадан күн тартибине коюп, ушул маселенин туура чечилишине көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранам. Сиздерди терең урматтап, Тоғыз райондук билим берүү бөлүмүнүн жана мурдагы билим берүү бөлүмүнүн башчысынын жана Асан Абдырайым атындагы мектептин жана Асан Абдырайым мектебинин мурдагы директорунун ишенимдүү өкүлү Токаев Исмаил Төлөгөнович. Сиздерди туура жыйынтык чыгарып берет деген үмүттө сиздерге кайрылып жатам.